Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуздарым. Шайлоо жыйынтыгына нааразы болгондордун Бишкектеги митинги. Бишкектеги Ала Тоо аянтында жарандар менен жогорку кеңешке шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиялардын өкүлдөрүнүн митинги өтүп жатат. Буга чейин нааразычылык акцияларын биригип өткөрүү туурасында айтылган. Мындан сырткары бир нече партия шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, күчтөрүн бириктире тургандыктарын билдиришкен. Эске сала кетсек, Кыргызстанда 4-октябрда жогорку кеңешке шайлоо өтүп, ага 16 партия катышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан партиялары 7% босогодон өткөн. Мекеним Кыргызстан партиясы эл өз тандоосун кылды. Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Мирлан Бакиров 4-октябрда өткөн жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоонун жыйынтыктары тууралуу ушундай пикирин билдирди. Анын айтымында, Кыргызстанда шайлоо тилкелеринде ачык добуш берүүнү камсыз кылган биометрикалык система иштейт. Ар бир партия дараметине жараша аракет кылып добуштарды алды. Бардык партия сөзсүз түрдө жеңишке жетет деген эреже жок. Шайлоону тандоо дейт. Бул жерде эл шайлады, элдин тандоосун сыйлаш керек. Мирлан Бакиров ошол эле мезгилде шайлоодогу добуш берүү жыйынтыктары толук чыга электигин билдирип, мыйзам бузуулар болсо БШКга кайрылуу зарылдыгын белгиледи. Мекеним Кыргызстан партиясы шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча 7% чектен өтүп, пайыздык көрсөткүчтө 2-чи орунда келе жатат. Ал арада шайлоого катышып 7% чекке жете албай калган 11 партия шайлоо жыйынтыктарын тааныбай тургандыгын билдирди. Бишкектин Ала Тоо аянтында парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган митинг өтүп жатат. Ал социал-демократтар, Мекен ынтымагы, Чоң Казат, Реформа, Ата Мекен, Бир Бол, Республика, Замандаш жана мекенчил партияларынын лидерлери жана талапкерлери катышууда. Митингде шайлоо ыплас өткөнү, анын жыйынтыгын жокко чыгаруу жана жаңы шайлоо өткөрүү керектиги айтылып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматына караганда 4-октябрдагы шайлоодо 4 партия Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан партиялары 7% босогодон өттү. Шайлоого жалпысынан 16 партия катышкан. БШК жараянды таза өткөрүүгө бардык шарттар түзүлгөнүн билдирген. Камчыбек Ташиев бүгүнкү шайлоону тааныбаймын. Бишкектин Ала Тоо аянтында шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып жаткан митинг өтүп жатат. Жыйынга Мекенчил саясий партиясынын төрагасы Камчыбек Ташиев келди. Ал өз сөзүндө: парламенттик шайлоо өтө ыплас өттү. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгын чыгаруу керек. Биз бүгүнкү талаптарды колдойбуз. Биз эң көп добуш алдык, деди Камчыбек Ташиев. Буга чейин Мирлан Женчороев, Алтынбек Сулайманов баштаган топ болуп өткөн шайлоону тааныбастыгын айткан. Эске сала кетсек, буга чейин 2010-жылы аянтта ант ичип келген эсибизде. Тилекке каршы 30 жылдан бери жогорку кеңеште отургандар бийликке нааразы. Ошондо булар карып, калтырап калганга чейин парламентте олтурушу керекпи деген суроо жаралат. Добуштарды кол менен саноо. Республика менен мекенчил партиялары Бүтүн Кыргызстандан озуп кетти. Бүгүн 5-октябрда шайлоонун жыйынтыгын кол менен саноо жүрүп жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча БШК 12:00 карата бюллетендердин 23% саналып өткөн. Ага ылайык 1-чи орунда Мекеним Кыргызстан, 2-чи сапта Биримдик, 3-чүдө Кыргызстан партиясы, 4-чү орунда Республика жана 5-чи болуп мекенчил партиялар келе жатат. Ал эми Бүтүн Кыргызстан жана башка партиялар кол менен саноонун жыйынтыгы менен 7% босого чектен өтө элек. Адахан Мадумаров жеңдик деп айтууга ооз барбайт, бийлик арамдык менен аралашып кетти. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Кыргызстанда парламенттик шайлоо учурунда мыйзам бузуу кадам сайын катталганын, бирок ага көңүл бурган бийлик жана жергиликтүү жетекчилик болбогонун билдирип чыкты. 5-октябрда партиянын лидери Адахан Мадумаров тарапташтарына видео аркылуу кайрылып, колдоо көрсөткөнү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Жана же кубанарын, же кайгырарын, же өкүнөрүн билбеген аралаш сезимде болуп жатканын айтты. Мадумаров
Баккеров күрөш партиялардын эмес, чындык менен жалгандын ортосунда жүргөнүн, таразанын экинчи жагында акча жана азгырык турганын, туңгуюк, караңгылык жана арамдык жеңип кеткенин белгиледи. Бүтүн Кыргызстандын жеңиши жалпы улуттун, мамлекеттин жеңилишинин алдындагы түккө турбаган нерсе. Бул күрөштө бийликтин орду кандай болду? Бийлик накты арамдык менен аралашып кетти. Бийликтин соңку мезгилде жүргүзгөн эң ыплас, эң мыйзамсыз, туура эмес шайлоосу кече өттү десек, тарыхтын да элдин да алдында жаңылышпаган болобуз. Өз мамлекетине, калкына кыянаттык менен өткөн шайлоо болду. 4-октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өттү. Бүтүн Кыргызстан партиясы 7% босугодон өтө алган 4 партиянын катарына кирди. Бир болдун лидери Алтынбек Сулайманов шайлоону кайра өткөрүүнү талап кылды. Ушул тапта Бишкектин Борбордук Ала Тоо аянтында өтүп жаткан митингге Бир бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов келип сүйлөдү. Ал партиясы 4-октябрь күнү өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Бир бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов Ала Тоо аянтындагы митингде сүйлөп жатып, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылды. Ал шайлоо одоно мыйзам бузуулар менен коштолгонун белгилеп, президент кайрылды. Биз бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз. Сооронбай Шарипович жаңы, таза шайлоо өткөрүп бериңиз. Эркин атаандашууну камсыздап бериңиз. Кече өткөн шайлоодо кээ бир партиялар бизди, элди тебелеп тепседи. Өлкөнү бүт дүйнөгө уят кылды. Ошондуктан шайлоону кайрадан өткөрүш керек. Анан кечээки шайлоодо мыйзам бузуу менен озгон 3 партия ал шайлоого катышпасын деген талап коебуз, деди Сулайманов. Белгилей кетсек, ушул тапта Борбор калаадагы Ала Тоо аянтында митинг өтүп жатат. Буга чейин ал жерде Мекен ынтымагы, Ыйман Нуру, Чоң Казак сыяктуу партиялар нааразычылык акциясына чыккан эле. Кийин аларга Атамекен, Республика, Замандаш жана Бир бол партиянын өкүлдөрү келип кошулду. Алар 4-октябрь күнү өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтып, адилеттүүлүктү талап кылууда. Пандемияда жакындарынан айрылгандар Ала Тоо аянтындагы митингчилерге тамакка шалып барууда. Кыргызстанда коронавируста каза болгондордун жакындарынын башын бириктирген Чындык үчүн аттуу бирикменин мүчөлөрү Ала Тоо аянтындагы митингдин катышуучуларына тамак шалып барышты. Бул тууралуу аталган бирикменин уюштуруучуларынын бири Ырыс Зулпукарова Азаттыкка маалымдады. Бишкектин Ала Тоо аянтында парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган митинг өтүп жатат. Алгач социал-демократтар, Мекен ынтымагы, Чоң Казак жана Реформа партиялары баштаган акцияга Атамекен, Бир бол, Республика жана Замандаш партияларынын лидерлери жана талапкерлери барып кошулду. Бишкектин эски аянтында өкмөт үйүнүнүн алдында атайын кийимчен күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери жана атайын техника тизилип турат. Азаттыктын кабарчылары жеринен маалымдагандай, айрымдарынын колунан желим ок атуучу куралды көрүүгө болот. Коронавирус оорусу Кыргызстанда алгач март айында аныкталып, 1066 адам каза болгон. Маркумдардын жакындары өкмөткө, саламаттык сактоо министрлигине каршы башкы прокуратурага, президентке чейин кайрылып арызданып келатышат. Кызык, Бишкекте окуучулар окубай турган болушту. Бишкектин мектептери 6-октябрдан баштап 2-6 класстарды кабыл албай турган болду. Балдар мурдагыдай эле аралыктан окуусу улантат. Бул тууралуу маалыматты Спутник Кыргызстан агенттигинин Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө борборунун директорунун орун басары Мира Курманова тастыктады. Анын айтымында буга эпидемиологиялык абал себепкер. Билим берүү жана илим министрлигинин буйругунда мектепте окутууну баштоо же кое туруу маселеси жергиликтүү санитардык көзөмөлдөө борбору менен макулдашылсын деп жазылган. Биз абалды карап туруп мектепте окутууга уруксат берген жокпуз. Анткени коронавирус көбөйүп келе жатат. Сасык тумоо жана курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекциялар күч алууда. Анын үстүнө мектептерге жылуулук бериле элек, балдар ооруп калат. Мындан тышкары балдарды 1-класстарда кылып бөлүп окутуу абдан татаал. 2-класста эле бир мектепте 4-5 класстан бар. Ар биринде 40-50 бала. Экинчи чейректе абалды байкайбыз, деди Курманова. Ал эми 1-класстар мектепте окуусун улантаары айтылды. Анткени менен эртеңден тарта Кыргызстандын башка аймактарында эпидемиологиялык абалга карабай 2-6 класстын окуучулары мектепте окуй баштарын Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Министрликтин буйругу өлкө аймагындагы бардык мектептерге тиешелүү. 6-класска чейин бардык санитардык нормаларды сактоо менен мектептерде билим ала башташат, деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө.
Сооронбай Жээнбеков баарына бирдей шарт түзүлдү. Жээнбеков парламенттик шайлоо тууралуу. Президент пандемия шартында Кыргызстандын жарандары үчүн бардык зарыл болгон шарттар түзүлгөнүн белгиледи. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков бардык партияларга үгүт иштерин жүргүзүү үчүн бирдей шарттар түзүлгөнүн эл аралык байкоочулар менен жолукканда айтты. Президенттин маалымат кызматынан билдиришкендей, Жээнбеков бүгүн 5 октябрда өлкөдөгү парламенттик шайлоонун өтүшүнө мониторинг кылган КМШ, ЖКК, ШК, Туркпа жана ТМКнын эл аралык байкоочу миссияларынын башчылары менен жолукту. Мамлекет жетекчиси өлкөдө парламенттик шайлоо өткөндүгүн, шайлоонун эрежелери алдын ала эле белгилүү болгонун, бардык партияларга үгүт иштерин жүргүзүү үчүн бирдей шарттар түзүлгөнүн белгилеген. Ал ошондой эле өкмөт менен БШКнын уюшкан жана масштабтуу ишин белгилеп, пандемия шартында жарандар үчүн бардык зарыл болгон шарттар түзүлгөнүн кошумчалады. Шайлоого эл аралык байкоочу катары катышканыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Биз муну эл аралык колдоонун көрүнүшү деп эсептейбиз, деди Жээнбеков. Эл аралык байкоочу миссияларынын башчылары жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашыруу үчүн бардык зарыл болгон шарттар түзүлгөнүн баса белгилешип, шайлоонун ачыктыгын, эркиндигин жана легитимдүүлүгүн тааный турган жыйынтык чыгарышты, деп айтылат маалыматта.